Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Кыргызстанда bir күн ичинде коронавирус 180 адамдан табылып, 307 адам айыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкекте коронавирус 67 адамдан, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 60, Ош облусунда 14, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 8 кишиден табылган. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1358 бейтап, амбулатордук түрдө 2246 бейтап дарыланууда. Bir күн ичинде өлкө боюнча 5 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталды. Үй шартынан 4, стационарлардан 6 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 80.025 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 74.177 киши айыгып чыкты. 1340 адам каза болду. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковдун Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары Сардор Умурзаков менен видеоконференция форматында жолугушуусу өттү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Аталган жолугушуунун өткөрүлүшү 2020 жылдын 8 декабрында Фергана шаарында өткөн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстан Республикасынын чек ара аймактарынын акимдеринин кеңешинин 3-чү жыйынынын жыйынтыгы боюнча макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшүн ортолук кароо жана мөөнөттөрүн такташтыруу зарылдыгынан улам келип чыккан. Жолугушуунун жүрүшүндө соода экономикалык кызматташтыкты активдештирүү маселеси, өз ара соода көлөмүн кеңейтүү, экспорт үчүн товарлардын номенклатурасын кеңейтүү, өнөр жай жана өндүрүштүк кооперация, мөмө жемиштерди жана тамеки продукциясын өстүрүү боюнча айыл чарба кластеринин биргелешкен долбоорлорун реанимациялоо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын чектеш облустарындагы соода логистикалык борборлордун эркин экономикалык аймактардын курулушу маселеси каралды. Эки өлкөнүн экономика министрлиги, айыл чарба министрлиги, транспорт министрликтери жана баж органдары ортосундагы товарларды экспорттоодо, товар жүгүртүү көлөмүн кеңейтүүдө, айыл чарба, өнөр жай жана транспорттук транзиттик тармактардагы биргелешкен инвестициялык долбоорлорду кеңейтүүдө келип чыккан маселелерди ыкчам чечүү үчүн туруктуу жумушчу топторду түзүү тууралуу макулдашууга жетишилди. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын аймагында жеке секторду тартуу менен каражатын биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга жумшоо пландаштырылып жаткан биргелешкен Кыргыз-Өзбек инвестициялык фондун түзүүнүн механизмдери жана техникалык деталдары талкууланды. Эки өлкөнүн экономика министрлерине 2021 жылдын январь айынын соңуна чейин инвестициялык фонду түзүү боюнча концептуалдык документтерди жана формалдуу процедураларды даярдоо жыйынтыктоо тапшырылды. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын ортосунда кызматташтыкты кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча практикалык чаралардын планына кол коюлду. Ал өзүнө конкуренттүү чаралардын, багыттардын жана биргелешкен өз ара аракеттешүүнүн шарттарын аныктоо менен биргелешкен инвестициялык долбоорлорду жана өнөр жай кооперациясынын ишке ашыруу боюнча маселелердин жыйындысын камтыйт. Тараптар аркылуу эки өлкө ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты активдештирүү маселесин талкуулоо үчүн ушундай форматтагы жолугушууларды үзгүлтүксүз өткөрүү тууралуу макулдашууга жетишилди. Күн мурун өткөн Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында мамлекеттик органдарга президенттик шайлоону жана өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду жогорку уюшкандыкта өткөрүү боюнча Ички иштер министрлигине бир катар тапшырмалар берилди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов ИИМге төмөнкү милдеттерди аткарууга көңүл бурушу керектигин белгиледи. 2020 жылдын 25 декабрына чейинки мөөнөттө шайлоо процессинин бардык мезгилинде коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бирдиктүү оперативдүү штаб түзүү, БШК менен биргеликте шайлоо бюллетендерин шайлоо участкаларына жеткирүү жана аларды күнү-түнү кайтарууну камсыз кылуу жана коомдук коопсуздукту коргоо максатында төмөнкүлөргө багытталган иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу. Аларга шайлоо участкаларынын жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу фактыларын аныктоо жана сатып алууну
уюштурууга жана жүзөгө ашырууга катышкан адамдарды жоопкерчиликке тартуу, анын жыйынтыктарын жалпыга маалымдоо каражаттарында милдеттүү түрдө чагылдыруу, трансулуттук, диний экстремисттик жана террордук уюмдардын аракеттерине ыкчам чара көрүү, стратегиялык объектилерди жана башка инфратүзүмдөрдү кайтаруу боюнча алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү. Жогоруда Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарына коюлган тапшырмалардын бардыгы ыкчам түрдө аткаруу багытында Ички иштер министрдин максаттуу жана комплекстүү иш-чараларды иштеп чыгып, аны жүзөгө ашыруу багыттарын көрүүдө деп айтылат маалыматта. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолу 70%га бүткөрүлдү. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйында транспорт жана жолдор министри Бакыт Бердалиев билдирди. Анын айтымында түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун 433 чакырымынын 193 чакырымына асфальт төшөлдү. Азия өнүктүрүү банкынын инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун координатору Санжар Асаналиев белгилегендей, аталган альтернативдүү жол 5 долбоорго бөлүнөт. Биринчи фазасында быйыл курулуш иштери жүрдү, бирок пандемияга байланыштуу жумуштар план боюнча аткарылбай калды. Бирок ал фазадагы туннелди 2021-жылы бүткөрүү пландалууда. Экинчи фазада 20 км чакырым пландалган. Ал жолдун 17 чакырымына асфальт төшөлдү. Анда да 2 эстакадалык көпүрө бар. Биринчиси 1076 метр, экинчиси 396 метрге созулат. Ал 90%га бүттү. Үчүнчү фазада 3 долбоорго бөлүнгөн, анда жер жумуштары, суу түтүктөрү боюнча иштер жүрүүдө, дейт ал. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Ош облусунун Чайчи айылында жаңы оорукана пайдаланууга берилди. Аталган айыл Кара Суу районунун алыскы айылдарынын катарына кирет. Керектүү толук медициналык жардам ала албай келген жергиликтүүлөр эми ооруканага кайрылышат. Ош шаарынын борборунан 70 чакырым алыстыктагы Кара Суу районунун эң четки Кызыл Суу аймагы. Өзгөн районунун Кара Таш айыл өкмөтү менен Кызыл Суу айыл аймагынын калкын тейлеген үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун эски имараты. 30 жыл мурун курулган Фин тибиндеги имараттын эскилиги жетип, кооптуу абалда болуп келген. Ал эми бул курулушу 3 жыл мурун башталып, бүгүн пайдаланууга берилген Кызыл Суу аймактык ооруканасынын жаңы имараты. 2 кабаттуу имараттын курулушу Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан толук көзөмөлгө алынып, Ош Ремстрой компаниясы тарабынан бүткөрүлдү. 25,5 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражатына курулушу бүткөрүлгөн имарат толук шарттары менен бүтүп, заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалды. Азыр 160ка жүз экен. 2 бал ичип коесуз, эртең дагы кайрадан келесиз, дагы өлчөйбүз. Марат Тилебаева айылдын саламаттыгы үчүн кызмат кылып келгенине быйыл 30 жыл болду. Эскилиги жеткен тар имаратта бейтаптар эле эмес, өздөрү да жүдөп келишкендигин айтат. Айрыкча быйылкы пандемиянын шартында иштөө медицина кызматкерлери үчүн оңой олтоң болгон жок. Медицина кызматкерлери оорулар келгенде, ушу температура менен келгендерди, же болбосо жөтөлүп келгендерди сразу башка бөлмөгө которушубуз керек эле. Ошо бөлмөлөрүнүн тарлыгына байланыштуу ушундай бир топ кыйналуулар болду. Ошондой кыйналсак дагы медицина кызматкерлери аракет кылып иштеп жаттык. Биздин кош бойлуу аялдарыбыз дагы учетко турган ошол имаратта иштеп учетко алып аттык. Ошол кезде дагы ошо кош бойлуу аялдарыбызды оорулардан бөлүүгө да бир топ кыйынчылыктар туулуп атты да. Эми Кудайга шүгүр, ушунчалык имаратыбыз жаңыланып, заманбап больница курулуп, сүйүнүч толтурабыз. Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн Чайчи айылындагы оорукана 15 орундуу болуп, бейтаптарды кабыл ала баштады. Башкы дарыгер Азизбек Садыковдун айтуусунда, ооруканада аялдардын жана балдардын дарыгерлерди жетишсиз. Бирок көп жылдык эмгек жолуна таянып, айыл элинин саламаттыгы үчүн жан үрөп иштеп келген медицина кызматкерлеринин саны 14-тү түзөт. Жаңы оорукананын имараты жана шарттары эми дарыгерлерди алыскы аймактын калкы үчүн жан үрөп иштөөгө дем берет. Биринчи кабатты үй бүлөлүк дарыгерлер тобу болду. Илгерки заманда поликлиника деп койчу. Вот ошондой. Экинчисинде стационар оорулар жатып дарылана турган болду. 15 керебетте. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, бардык шарты менен болду. Ысык суу, муздак суу, отопление дагы заманга зап аябай жакшы немени куруп беришти.
5000ден ашуун калкы бар Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн жашоочулары быйылкы пандемияда оор жоготууларга учурашпаса да, көпчүлүгү ооруп, керектүү медициналык жардам алууга муктаж болушкандыгын айтышат. Эски имараттын шарты жок болуп, айрым оорулар Кара Суу райондук ооруканага жөнөтүлүп, убаракерчилик тартып келишкен. Жаңы имараттын курулушу бүтүп, баарынан да жергиликтүүлөр кубанып турушат. Жатаканабыз тар, немебиз аптекабыз жок. Кызыл Суу элинин Кара Суу районунун эң алыскы участкасы экенбиз. Кыйналып жашап жүрдүк. Мүмкүн болушунча ушул жерден леченияларды алдык. Мынандай катуу оорулар пайда болгондо дагы айлана чөйрөбүздө ончо Кудайга шүгүр көп оорулар болгон жок, кырсыктар болгон жок. Бир нерсеси эле справканы алып туруп Кара Сууга дейтиле. Аябай кыйналып элек. Акчабыз жок. Андай мындай болуп 2000 сом, 3000 сомго түшөт элек да. Бирок азыр эми мына заманга бап болду. Оорукананын жаңы имаратынын ачылуу салтанатына чыккан Ош облусунун саламаттык сактоо координаторунун орун басары эми ооруканага тез жардам унаасын алып беребиз деген убадасын берди. Анткени бул маселе айылда көйгөй бойдон келүүдө. Ошондой эле кадр жетишсиздиги маселесин чечүү да зарыл бойдон калууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Эми ислам талаптарынын негизинде каржылоого өткөн банктар кардарлары менен шериктештер катарында иш алып барып, киреше чыгашаны бирге чечишет. Андыктан ишмердүүлүктүн өнүгүшүнө банктар дагы кызыктар болуп, жемиштүү боло турган долбоорлорго гана насыя берүүлөр каралат. Банк кызматкерлеринин өкүлдөрүнө ушул багыттагы 3 күндүк окуу курстары өткөрүлүүдө. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Үстүбүздөгү жылдын 23-24-25 декабрь күндөрү Алхам Евразия Шария Эдвезери сервиси, Исламский банкинг, Такхавул, исламдык инвестиция боюнча биздин сервисиз эл аралык ислам финансылык институттары үчүн бухгалтериялык эсеп жана аудитордук уюм менен биргеликте 3 күндүк курс өткөрүү иш-чарасын баштады. Ошо азыркы күндө Ислам банкы дүйнөдө кандай болуп атат, кандай жүрүп атат, ошонун негизги системасы кандай, ошону ошо бизге келген конокторго, катышкан ошол сериктештерге менен курс өткөрүп, пайдасы өзүбүзгө дагы, башка элибизге дагы, жалпы элдерге, жалпы адамзатка пайдасы тие тургандай тема туура стандартты биз билсек, ошо жарандарыбызга, катышкан адамдарга менен кошо окутуп, башкаларга дагы туура көрсөтүү максатта биримдик болуп, ошол элибизге жекече экономикана пайда, жана мамлекетибизге да пайда, башкаларга да пайда болсун деген максатта. Иншалла элибизге, жерибизге бул нерсе өтө керектүү, өтө маанилүү. Себеби дүйнөлүк багытта бул өтө өнүгүп аткан индустрия деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө ушул иш-чара боюнча Кыргызстанда банк системасында мыйзамдар толук кабыл алынган, баалуу кагаз жана ислам страхование жагынан да кабыл алынып атат, жана гражданский кодекске да кирилип атат. Мындайча айтканда мамлекеттин мыйзам жагынан жол берип атат. Бирок бүгүнкү күндө элибиз ошол маалыматтарды билет да, жакшы иштегенди артынан билбейт, кандай инструменттер менен иштесе болот. Ошол эле шериктештик, мураббаха системаларын, ыкмаларын бүгүнкү эртеңки жана 3 күндүк семинарларда толук маалымат алып, иш жүзүндө колдонсо болот. Иш-чарага ар кайсы банктын өкүлдөрү жана диний кызматкерлери катышууда. Анда ислам жолу менен насыя берүүнүн жол жоболору, сүткорлуктан алыс болуу темалары талкууланып, курстун лектору АОАИФнин мүчөсү муфти Мухаммед Ибрахим Эсса катышуучуларга бул багытта кененирээк маалымат берди. Sharia scholars are also the participants. Бул семинарга ислам чөйрөдө иштеген адамдар, эксперттердин катышканы аябай жакшы болду. Көп тармакка бул илим жетсе пайдалуу болот деп ойлойм. Менин үмүтүм чоң. Орто Азия элдери ислам банк системаларын ишке киргизишет жана өнүктүрүшөт деп. Эң жакшы каржылоо системасы ислам системасы жана эң жакшы банкинг да ислам банкинги деп ойлойм. Ислам тараптарынын негизинде каржылоого өткөн банктар кардарлар менен шериктештик катарында иш алып барып, киреше чыгашаны бирге чечишет. Андыктан ишмердүүлүктүн өнүгүшүнө банктар дагы кызыктар болушуп, жемиштүү боло турган гана долбоорлорго насыя берүүлөр каралат. Шариат жолу менен насыя алуу учурдун талабы экенин банк кызматкерлери өз сөзүндө айтып өтүштү.
Эми бул жактан эң биринчи жакшы жери ошо биз тапкан акчабызды адал кылып алып атабыз эң биринчи. Анан экинчиден ошо элдерге дагы алган элдерге мурабаханы колдонгон элдерге дагы берүүчү алуучуга дагы жеңилдиктер бар экен. Ошол жагы жакшы экен. Анан мурабаха менен иштесе буюрса көп эл өзүнүн ушу товарларын көп төлөбөй товарларын азыраак үстүнө кошуп сумма менен ала алат экен. Ошол жагы жакшы экен да. Суроо талап өсүп атат негизичи. Мен айтайын деген жана халал азык түлүктөргө неме өсүп атат. Суроо талап ошонун ичинде жана финансы продуктыларына дагы халал болушун каалап атат адамдарчы. Көп клиенттер буга чейин мисалы намаз окуп жүрсө, азыр намаз окуп калып, жанагындай акчаны под процент алганга уруксат эмес экенин түшүнүп калып, жана банктардан өздөрү уже сурап атышат. Исламский принцип менен иштейсиңерби деп. Же болсо мында случайлар да болуп атат, угуп калып атабыз. Исламский принциптер менен иштейсиңер жок десе, жанагындай бүгүнкү күндө кээ бир банктар уже ислам принциптен иштеп калып ошол жака өтүп кетип атышат. Андан тышкары банктын өзүнүн ичинде эле кызматкерлери дагы жанагындай сүткорлук болбойт экенин түшүнүп калып, жумуштан кетип калган учурлар же болбосо операционный отдел өтүп кеткен учурлар болуп атат. Булардын баардыгы жанагы банктар үчүн сигнал болуп атат да. Демек, мне ислам принциптерин өнүктүрүш керек экен деп банктар да мындай түшүнүп калыптыр. Эске салсак, аталган окуу курсу 3 күнгө созулат. Жыйын токтоо күнү 25 декабрь күнү болот. Ош шаарында аз камсыз болгон же көп балалуу үй бүлөлөр жумуш менен камсыз болушту. Аталган долбоор калаанын Сулайман Тоо аймактык кеңешинде жүрүп, 250 үй бүлө коомдук жумуштарга тартылды. Алар Ак Буура дарыясынын жана Сулайман Тоонун айланасын тазалаган үчүн акы төлөнүп берилет. Ош шаарынын 50дөй аз камсыз болгон же пандемия учурунда жумушу токтоп калган үй бүлө өкүлдөрү алардын турмуш шартын эске алып, Бириккен Улуттар уюмунун Оштогу бөлүмү Социалдык өнүгүү министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жаңы долбоор баштады. Биз ушу долбоордун алкагында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, социалдык жактан кыйналган үй бүлөлөрдү, пандемияга байланыштуу ушу жабыркаган үй бүлөлөрдү мындай общественный иштерге мобилизация кылып, аларга иштегенине жараша азык-түлүктүн акчасын беребиз да. Азык-түлүк программасы жактан ар бир участникке катышканына жараша 8 миңдин тегерегинде акча алат. Ош шаарынын тургуну Гүлнара Калыкова аталган долбоордун катышуучусу. Ал мында алган акчасын үй бүлөсүнүн керегине коротом дейт. Коомдук жумуштарга тартылып, ал үчүн үйгө керектүү азык-түлүктөрдү алганыбыз жакшы деп кошумчалады ал. Үй бүлөмө мен беймарал жетишем. Алты балам тамак ашын даярдап коюп, жерде 4 саат келип, нарак берип барып, кечки тамагыма деле жетишем. Дага шүгүр. Иши жеңил, эч кандай оорчулугу жок. Болгон кичине тазалыкты тазалап коебуз. Ол өзүбүзгө деле жакшы. Мындай оор сыркоого деле жакшы. Биз таза болсок, эл таза болсо. Сулайман Тоо аймактык башкармалыгында учурда 11 долбоор иштеп баштады. Алардын максаты аз камсыз болгон же социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөрдү жумуш менен камсыз кылуу. Ошол эле учурда калаанын эң орчундуу жайларындагы ирригация системасын тазалоо жана тазалык көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган. Долбоордо мындан сырткары кесиптик билим берүү да каралган. Биринчисин парикмахерге үйрөтүү 10 жаштарды, 60 баланы, экинчиси кыздарды маникюр, баягында вижайс сыяктуу ушу тармакка окутуу. Үчүнчүсү болсо бул жанакы кечеки ден соолукту алдын алуу деп, ковидке байланыштуу, пандемия байланыштуу, кантип сактануу керек, канткенде оору жугузбоо жолдору бар, деги эле ден соолук маселеси деп 3-чү багыт койдук. 4-чү багытыбыз болсо бул ошол жанакы чиретүү, тамак жасоо ушул багытта бир окуулар уюштурдук. Ошол жалпысынан 11 болду. Ошол 11 ичинде тазалык, окутуу, суу ички көчөлөрдүн системаларын кылып атабыз. Мындай долбоорлор буга чейин Ош облусунун аймагында да жүргүзүлгөн. Анын алкагында жалпы 5000ге жакын жаран убактылуу жумуш менен камсыз болушкан. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Артка кылчая карай турган болсок, 2020-жыл Кыргызстан үчүн эмес, деги эле дүйнө эли үчүн да оор жылдардан болду. Анткени COVID-19 илдети миллиондогон адамдын өмүрүн алып тынды. Бул апаат адам баласына тирүүлүктүн өзүн, ден соолук, үй бүлөнүн баркын баалоо баарынан жогору турарын далилдеди. Ал эми Кыргызстанда COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны ушул күнгө чейин 1300 адамдан ашып,
эски жыл аяктап жаңы жыл тогошоор алдында бул апаатта каза болгондорду эскерип 25 декабрда түлөө өткөрүлдү. Кененирээк кесиптешимдин материалында. Дем жетпей, бир татым абага зар болуп, жаны чыгып бараткан адамдардын ажал менен арбашып жаткан тасмалары интернет бетин каптады. Аттиң, ким ойлоптур? Адам баласы өмүр бою жараткан, тартуулаган таза абада дем алып жүрүп, ошол абаны бир кере дем алууга зар какшап, аппарат менен дем алып калаарын. 2020 жылы Кыргызстан үчүн эмес, деги эле дүйнө эли үчүн да оор жылдардан болду. Анткени COVID-19 илдети миллиондогон адамдын өмүрүн алып тынды. Бул апат адам баласына тирүүлүктүн өзү бакыт экенин, жакындарын жоготкондор көп болуп, үй бүлөнүн баркы баарынан жогору экенин далилдеди. Ал эми Кыргызстанда COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны ушул күнгө чейин 1340 адамга жетти. Эски жыл аяктап жаңы жыл тогошоор алдында бул апатта каза болгондорду эскерип 25 декабрда Бишкек шаарында жалпы элдик тилөө эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Аталган иш-чарада курман болгондорду эскерип, маркумдардын элесине багышталып Куран түшүрүлдү. Андан соң чогулгандарга манасчы Дөөлөт Сыдыков Манас эпосунан өзүндү айтты. Эми бул бүгүнкү кичинекей иш-чаранын чоң максат тилеги бар. 2020 жыл деле дүйнө жүзүнө, жалпы кыргыз элине чоң оор жыл, оор жоготуулар болду, мыктылар кетти, залкарлар кетти. Биз көптөгөн баалуулуктарды баалай биле турган учурду алып келип койду. Бул сыноо. Биз ошол сыноолорду сабырдуулук менен, ынтымак анан биримдик менен жеңе алдык да. Бул жерде ушул кыргыздын касиети менен, бирибизге жардам берүү менен ушундай бир да жараныбызды көчөгө калтырбастан ошол жерде жаштар эрдик көрсөттү да. Бул апатта кыргыздын не деген таланттарын, не деген уул кыздары жаш бойдон бул дүйнө менен кош айтышты. Карагай ыйлап, чал ыйлап, караган журттун баары ыйлап. Бул залкарларды акыркы сапарга узатууга, коронавирустун карантинине карабай, миңдеген кишилер алыскы региондон чууруп келе беришти. Өзгө жашайданабыз. Алардын ичинде 21 жаштагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын студенти Адинай Мырзабекова да бар эле. Ал ыктыярчы катары коронавируска чалдыккан бейтаптарды тейлеп, 14 июлга караган түнү жумуш аяктагандан кийин эс алганы жатып, ошол бойдон өзүнө келбей каза болгон. Адинайдын ата-энеси да түлөөгө келип, кызы менен сыймыктанаарын, кызындай баатыр кыздар билим алып тарбиялансын деген тилекте мед академияда окуган студенттер үчүн Адинай атындагы стипендия ачып жатышканын белгилешти. Германияга кетейин деп турган учурда жана пандемия абдан күчөп кетип, чек аралар жабылып, анан чек ара ачылганча үйдө күтөп тур десек, мен уже 6-курс болгондо врач болгондон кийин үйдө кантип отурмак элем деп болбой. Азыр жардам бербейин, качан жардам беребиз деп барып, ошо аракет кылып, биз андан дарыланган көп адамдарга жолуктук. Баары эле ыраазычылыгын айтышат. Бир дегиле тынч отурбай эле, бирөөсү онтосо, бирөөсү кыйналса, ар бирөөсүнүн ошо ал акыбалын сурап эле, жалаң эле өзүндө оорукчандарын карабастан, ар өтүп бир өтүп көргөн кыйналган кишинин баарына эле ошо боору ооруп эле, жүрөгү ооруп берип, ошо ар бирөөнө күйүп берип, өзү да күйүп кетти да бул кызыбыз. Жакшы идея айтты, ошо стипендия уюштурсак кандай деп. Сразу дагы макулдугубуз берип, анан кийин муну биз традиция кылып, ар бир жыл сайын ошо экини улантып, өзү спонсор болуп, ошо жакшы окуган студенттер көбүрөөк болсо, значит, бизде жакшы дарыгерлер да көп болот деген ой менен ошо экини ишке ашырылды атат. COVID-19 күч алып турганда мед кызматкерлеринин, ыктыярчылардын эмгегин айтпай коюу мүмкүн эмес. Бул сыноо бириңдик менен жеңген кыргыз элинин боорукерлигин дагы бир жолу дүйнөгө таанытты.
Ош шаарында бирдиктүү депозиттик эсептен жаңы 500 орундуу мектептин курулушу бүттү. Депозиттик эсеп 2018-жылы экс-президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлүп, жемкорлордон кайтарылган каражаттар ушул эсепке которулган. Экинчи борбор калаада балдар бакча жана мектептерди куруу зарылчылыгы бар. Ош шаарынын Нариман орто мектебиндеги кошумча имараттын ачылуу аземине президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов, билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев катышты. Теманы кабарчыбыз улантат. Шайра Садырова Ош шаарынын тургуну. Бир класста 60-ка чейин бала окуткан мугалимдер ар бир окуучуга өз алдынча көңүл буруу мүмкүн эмес экендигин айтат. Окуучу көп болгон 1-класстын өзүндө эле 12 класс бар. Алардын ар биринде кеминен 50дөн окуучу окуйт. Окуучуларды бир партага 3төн отургузуп, 3 нөмөт менен сабак өткөн күндөр болгондугун айтат. Первый, второй, третий смен болуп окут эле. Анан ата-энелер дагы күтүп туруп, саат 6-да дагы караңгыда кетип окут элек. Потому что буга аябай ушундай эки шарт менен эле нормальный, что биз не кылгандай көңүлүбүздө мектеп түштү. Негизинен балдардын көп болуп жатышы Ош шаарындагы статусу бар мектептерде байкалат. Андай мектептерге кошумча имарат куруу боюнча сунуштар болуп жатканын билим берүү министрлиги айтып келген. 1176 окуучуга ылайыкталган Нариманов мектеп гимназиясында окуучулардын саны нормадан ашык болуп, 3700 окуучуга жетти. Мектеп директору маселени чечүү үчүн кошумча имарат керектигин айтып келген. Өзі мектеп нарғы зданиясы 1981 жылы құрылған. 1176 балаға лайықтырышқан. Өзі бүгінгі күнде 3900 бала оқып атады. Башлангыч класс 3 сменде оқыды. Енді мұны жаңы корпус былтыр 24 декабрь күні капсула салынған. Уже оны 1 жыл болды дегенде мектепті бүтір берішті бізге. Эми депозиттик эсептен 500 орундуу мектептин курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Башталгыч класстын окуучулары жаңы имаратта 2 нөмөт менен билим алышат. Кошумча имарат 500 орундуу болуп, 24 бөлмөдөн турат. Анын курулушуна 54 миллион 348 миң 972 сом сарпталган. Каражат коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчадан каржыланды. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов жаңы имараттын ачылуу салтанатына катышып, билим берүү тармагына көңүл буруу мезгил талабы, бирок каржынын жетишпегендигинен улам мектептердин абалын толук оңдоп түзөөгө мүмкүнчүлүк болбой жатат деди. Билебиз, толук кандуу шарттар бүгүнкү күнү туура келбейт. Кээ бир учурда кээ бир мектептер программасы боюнча, шарты боюнча жакшы болсо, кээ бир мектептер ошол эски боюндан калууда. Бул ушул экономикалык жана каржы жагына түздөн-түз көз каранды болуп турат. Биздин балдарыбыз бүгүнкү күнү жумушсуз жүрсө, демек бул мамлекеттин күнөөсү. Анткени татыктуу билим алган, татыктуу тарбия алган бала эч качан жумушсуз калбайт. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, өлкө аймагында мектептерде балдардын саны көп экендигин, алар 2-3 нөмөт менен окуп жатышкандыгын айтты. Республика боюнча 130 мектеп балдарды 3 нөмөт менен окутууда. Бул түздөн-түз балдардын билим сапатына таасирин тийгизет, деди министр. Авариялык абалдагы мектептерди эске алганда да билим берүү тармагы жаңы имараттар менен камсыз болууга муктаж. Жалпы республика боюнча 245 авариялык абалдагы мектебибиз бар. Бул көйгөйлөр ошо билим берүүгө түздөн-түз таасирин берип жатат. Андыктан буларды чечүү максатында жыл сайын бизде 60ка жакын билим берүү объекти титулдук баракчага кирет. Анан ошонун негизинде биз иш алып барып жатабыз. Жалпысынан орто билим берүүдө жана башталгыч билим берүүдө мектеп имараттары жетишсиз. Кыргызстанда республика боюнча биз 40%тен чыга албай жатабыз. Бүгүнкү күнү бала бакчалар менен камсыздоодо. Андыктан көптөгөн курулуштарда жүрүүгө муктажбыз. Заманбап мектептин курулушуна тендер жарыяланып, курулуш иштерине 54 миллион сомдон ашык каражат сарпталды. Депозиттик эсеп 2018-жылы экс-президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлүп, жемкорлордон кайтарылган каражаттар ушул эсепке которулуп келген. Маалым болгондой, депозиттик эсептен 15 мектеп курууга каражат бөлүнгөн. Бишкек шаарына 7, Чүй областына 7, Ош шаарына 1 мектеп курулат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Кыргызстан аялдары конгрессинин мыкты айымдардын жасаган эмгеги жана ийгиликтерин баалап, 3 жылда бир жолу чыкчы Кыргызстан аялдары энциклопедиясына 11 айымды киргизди. Ошондой эле айымдарга эл аралык маанидеги лидерлиги үчүн медали, жылдын мыкты айымы, өрнөктүү эне наамдары тапшырылды. Кененирээк Нурзада Сүйүналиева айтып берет.
Ийгиликтүү ар тараптан ишмердүү келген айымдарды колдоп, коомчулукка алып чыгып, дем берип, кийинки муунга үлгү болушу үчүн түзүлгөн Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан негизделген Кыргызстан аялдар энциклопедиясына тандалып алынган 11 аял киргизилди. Калкты ошо саламаттыгына кам көрүшкөн, күнү түнү эмгектенишкен ак халатчан айымдар, келечек муундарга талим тарбия берип билим берген мугалим эжекелер, экономикалык элибиздин экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүшүнө зор салымын кошуп, райондун, областтын, республиканын сыйлыктарына ээ болушкан ардактуу алдыңкы айымдар чогулуп, аялдар конгрессинин тарыхта калалы деген энциклопедиясынын китебин алалы, алардын өрнөктүү эне деген медалин алалы деп, жана ардактуу айым, ардактуу инсан сыйлыктарын алуу үчүн ушул жерде иш-чарага чогулуп олтурушат. Эр жигиттен кем калышпаган чарбакер аялдардын санарбыды. Себеби аялдар конгресси 1993 жылы түзүлгөндөн бери айымдарга колдоо көрсөтүп, бизнес баштоонун жол жоболорун, ийгилик сырларын үйрөткөн иш-чараларды өткөрүп келет. Мына ушул жылы дагы бир 94-чү долбоорду баштадык. Анан эмдиги жылы чоң окуу борборун ачып атабыз, түйүү борборун деп. Сиздер билесиздер, азыркы учурда мына Кыргызстан текстиль боюнча бир топ мамлекеттердин астында болуп, биринчи орунда болуп атат. Анан Өзбекстан аябай дагы бул маселени жакшы өнүктүрүп атыптыр, бул маселени колдоого алып атыптыр. Ошондуктан баягы Кыргызстан өзүбүздүн позицияларыбызды алдырып ийгил деп кыз келиндерди тигүүгө үйрөтүп атабыз. Албетте бул эң пайдалуу тармак. Өз ишинде мыкты келген үлгүлүү айымдарды тандап, иште гана эмес, үй-бүлөдө да өзүн көрсөтө алган. Мыкты уул кыздарды тарбиялаган энелерге да атайын эл аралык маанидеги лидерлик үчүн медалы, жылдын мыкты айымы, өрнөктүү эне медалдары жана китептер тапшырылды. Эң мыкты активистти мамлекеттик даңк медалынын кавалери Марипа Мукановна тапшырып койсун. Бүркүрөгөн коомчулар, кол чапкандар. Өзгөчө кол чапкандар, амалсыз ийгилик болсун. Аялдарды тепке кетирбей иштерин, келаткан балдарга, келаткан заманга ушу үлгү болсун деп ушундай аялдарды энциклопедияга киргизип, баарыбызды көтөрүп атканына чоң ыраазычылыгымды айтып атам. Мен болсо китепканада көптөн бери иштеп аттым, улуттук китепканада. Ошол жака көп окурмандар келип, энциклопедиянын баарын карап чыгышат да, ушундай информацияны только ушу энциклопедияны алышат. Жараткандын жалгыз күнү бар дейт, жарым жылга белгисиз. Пенсияга чыгып алып, бопой эле эч нерсе менен ишибиз жок отурган байбичелерди чакырып, биздин кайда иштегенбиз, кандай иштегенбиз изилдеп чыгарып, анан ушунда Кыргызстандын чыгаан аялдар деп энциклопедияны оюштуруп, ага биздин эмгекти калтырып, бул болуп көрбөгөндө жакшы, сыймыктуу эмгек да. А то действительно ар жерде иштеп, анан кийин бопой эле отуруп калган байбичелер бир топ эмеспи. Ошон үчүн Замира Акбагышевага дагы, анын коллективине дагы чоң болуп көрбөгөндө чоң рахмат. Кошумчалай кетчү маалымат мазмунунда мыкты айымдарды камтыган Кыргызстан аялдары энциклопедиясы китеби түзүлгөнүнөн бери 5 жылда бир жолу чыгарылып келсе, кийинки жылдары 3 жылда бир жолу чыгарылууда. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эми аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.